Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуубуздун бүгүнкү катышуучулары депутаттар Акылбек Жапаров жана Каныбек Иманалиев. Кош келдиңиздер. Мына жакында эле ошо жогорку кеңештеги бир катар депутаттар 14 мыйзамды, экономикалык багыттагы 14 мыйзамды коомдук угуу анан парламенттик угуу өткөрүштү. Албетте булардын баардыгы ошо ишкерлер үчүн дагы, атуулдар үчүн дагы керектүү мыйзам деп ал жерде баардыгы депутаттар дагы, өкмөт мүчөлөрү дагы айтты. Бирок ушундай тагдыр чечүүчү мыйзамдарды чыгаруу үчүн 5 жыл күтүүнүн кажети бар беле? Эмне үчүн азыр чыкты мына ушундай шашылыш учурда? Бизде эми коронавирус бир топ кишини ойго чөмүлтүп койду да. Буга чейин туура экономикада башкаруу принциптери болгонбу, өлкөнү башкарып аткан туура болгонбу деп. Мен эми экономика жагын эле айтып коеюн. Эгерде ушу коронавирус болуп, анан биздин бюджетибизде 33 миллиард сом түшпөй калат деп өкмөт өзү мойнуна алып аткандан кийин, демек биз бул жерден радикалдуу түрдө ошо салык төлөп аткандарды коргобой эле мындан ары колдоп, анда кайра от алдырып ийе турган мыйзамдардын үстүндө иштеп, 44төн ашык депутат Каныбек Апашевич өзү демилге кылып, биз токтоп калган экономиканы, анткени биз импорттон көз каранды болуп калдык. 80%дан ашык бизге керектөөлөрдү адам баласына дагы, экономикага дагы тыш жактан сатып келип атканбыз. Границанын баары жабылгандан кийин бүт биздин экономикабыз токтоп калды десек болот. Анан ушу токтоп калган экономиканы кантип астыга жылдырабыз? Ушуну жылдырып атканда укук коргоо органдарынан, фискалдык органдардан кантип ошол эки биздин ишкерлерди сактап калабыз? Алардын текшерүүлөрүнөн же болбосо мыйзамсыз кылып аткан жумуштарынан. Анан канткенде биз сот аркылуу ушулардын менчиктерин коргоп калабыз деген суроолорго мурункудай эмес. Мурунку кылып аткан нерселерди азыр кыла берсек, кайра эле кризис келе бере турганына көз жеттик. Ошондуктан радикалдык түрдө жаңы мыйзамдардын көпчүлүгүн сунуштадык элек. Эми Каныбек Апашевич дагы ошону айтып берели да. Бул 14 мыйзамды бир учурда талкуулоо мындай жогорку кеңештин тарыхында сейрек кездешүүчү учурлардын бири. Мисалы ошол парламенттик угууда деле 14 чоң бош вагон мындай бош эле кетип бараткандай сезилди да. Себеби ошол жерде катуу дискуссия деле болгон жок. Сиздерге мындай бир каршы пикир айткан, ушул мыйзамдардын бизге кереги жок деп деле айткан эч ким болгон жок да. Баардыгы эле мындай колдоп, ура деп эле өтүп кеткендей болду. Анын эми натыйжасы кандай болду экен? Чынында эле ошол таасир тийгизеби же бул сиздер мына жогорку кеңештин 6-чакырылышынын жумушу бүтөйүн деп калганда демилгелеген бул мыйзамдардын бир пайдасы тиеби кыргыз элине? Бул жөн учурда жаралган жок. Ошол пандемия кризис учурунда биз жогорку кеңеш өтө сейрек иштеп атты. Бир айда бир 2 жолу чогулуп. Биз Zoom программасы менен иштедик. 5 жолу видеоконференция өттүк. Сиз айтканда жана 14-түн 5-өө буга чейин эле экөөсү 2 жыл мурун киргизилген. Мисалы үчүн телемедицина жөнүндө мыйзамдын авторун мен мурунку созукта киргизгем. Өкмөт ошого корутунду бербей коюп, аярба. 5 жыл жатты да. Бирок могу коронавирус телемедицина жөнүндө закон эң биринчи керек экенин билгизди. Себеби ошол вирусту аныктай турган бизде 22 эле адис бар экен. Алар окуп үйрөнгүчө 1 ай өтүп кетти да. 22-нин баары тең эле биринчи деңгээлдеги адис эмес, мүмкүн ону жакшы иштейт. Алар телемедицина аркылуу Баткендеги, Таластагы, Нарындагы врачтарга түшүндүрүп берет эле да. Мына биз 5 жыл кечиктирген мыйзамдын бирөөсү ушул. Бирөөсү Арсланбап жөнүндө, аны 3 депутат немилге каламыз, Эргеш Бакиров менен ал биринчи окууда өттү. Бирөөсү Ысык көлдү эркин медициналык туризм зонасы жөнүндө, буга да 2 жыл кеткен, ага да өкмөттүн корутундусу жок болчу. Төртүнчүсү электрондук коммерция жөнүндө. Мына ушул учурда биз сездик, Кыргызстанда 40% элдин чөнтөгүндө жана электрондук төлөө бар. Биз ошону бүт мамлекеттик сатып алуулар, мамлекеттик төлөөлөр бүт баарын ошого өткөзсөк, бюджетке жок эле дегенде 7-8 миллиард сом кошумча кетет. Андан кийинки мыйзам бул электрондук салык төлөө. Ага бюджеттен 17 миллион сом минус кетет экен да, бирок бюджетке 400 миллион сомдой плюс берет экен. Бул Россиянын мисалында да. Негизги багыт ошо 5-6 багытта салыкты жөнөкөйлөштүрүү. Бул муну менен бүтпөйт. Бул да 1 жыл кулланышы мүмкүн. Себеби салык саясаты бул экономиканын өзөгү. Бирөөсү жеңил бизнеске, майда жана чакан бизнеске жеңилдиктерди берүү да. Ушул 14 мыйзамдын 5-өөнү бүгүн алсак, сентябрда ал экономика эффект берет.
Акылбек Сөмеш экономист катары жакшы билет. Биз 2008-жылкы кризистен 1,5 жылдан чыктык. Бул кризис тереңге кетти. Биз реформа кылбасак, бул кризистен 3 жылда чыгышыбыз өтө күмөн да. Ушул мыйзамдар өзү дүйнөдөгү бүт реформа тарыхында кризистен кийин жаралат. Кризис экономикадагы жаңы шарттарга мүмкүнчүлүк ачат. Мына ошонун активдүү, жигердүү автолордун бири Акылбек Сөмеш мындан да кеңирээк менимче түшүндүрүп берет болуш керек. Бирок эми кайсыл кризис жөнүндө айтып атабыз? Мисалы Кыргызстандын экономикасы сиздердин эле айтымыңыздар боюнча пандемияга чейин деле проблемасы көп экономикалардын бири эле да. Анан кийин эми азыр мына кризис жөнүндө пандемия деп баардыгын эле ошо экономиканы пандемияга байлап атабыз да. Анан кийин эмне кылыш керек? Бул сиздердин сунуштап аткан азыркы долбоорлор, мыйзам долбоорлору, мына сиз дагы бир экономикалык жагындай бир сунуштар менен чыгып атасыз. Ушулардын баардыгы бул депутаттын демилгеси болуш керекпи же өкмөттүн программасы болуш керек? Эми өкмөттү парламент курап аткандан кийин парламенттагы өкмөттүн дагы бир антикризистик программасы болсо жакшы болот эле деп атабыз. Өкмөт тилекке каршы 1-фаза, 2-, 3-, фаза деп атап эле мындай купулга толо турган бир программаны бизге бере албай атат да. Анан муну айтып атканы мына биздин кирешебиз 2017-жылга түшүп калды да. 2017-жылы азыркы президент Сооронбай Шарипович премьер-министр болуп турганда жылды биз 2017-жылды 134 миллиард сомдон ашык киреше көргөнбүз да. Азыр мына быйыл 132 миллиард сом кирешеле болот деп атабыз. Анан пандемиядагы кимдин мурунку оорулуулар барсо, жүрөк оорусу, сахарный диабети, бир жери катуу ооруп жүрсө, ошондойлорго аябай катуу таасир кылып, ошондон өлүмдөр дагы көп болуп атпайбы? Ошол сыяктуу эле бизде мына импорттон көз каранды болчубуз. 80%дан ашык жалаң салыктан көз каранды болчубуз. Азыр мына 410 миллион долларга чейин сырттан алып келген акчабыздын дээрлик көпчүлүгү зарплата, пенсия, пособияга кетип атат. Бирок экономикага акчаны такыр эле сала албай атабыз да. Мына акыркы бюджетти бекиттик, болгон 14 миллиард сомду белгиледик. Ошонун накталай акчасы бюджетте бир 3 миллиард сомдон эле тегерегинде. Калган бир 10 миллиард сому программа госинвестиций деп коет, бөлөк финансовый институттар, алар өзүнүн программалары менен гана элге жардам берем деп атат. Биздин сунуштар боюнча мына биз ушул мыйзамдарды кабыл алып, жакшынакай шарттарды түзүп берип коюп, анан экономиканы аталдырыш үчүн бир 60-70 миллиард сом бериш керек. Кыргызда жакшы сөз бар, элде болсо ана менде болсун деп. Элдин колунда 2 айдын ичинде бир топ өзүнүн запастарынын баары жокко болуп кетти. Мына бир эле мен Кочкор районунан анализдетирип көрсөм, ушу мал базары менен эле центрдагы базарда 1,5 миңден 3 миңге чейин кишилер иштеп жүрүптүр да. Бул почти бир комтөрдү камсыз жумуш кылып аткан 2 айдан бери токтоп калган да. Анан ошонун баарын оталдырыш үчүн элдин колунда дагы акча болуш керек да. Мына ошол эки жолдорун көрсөтүп атабыз. Ошонун алкагында мына 2008-жылда эстеп калдык. Атайын президенттин указы менен биз мораторий жарыялаганбыз. Кылмыш иши болсо дагы бизнести текшерилбесин. Сот гана ишиндеги немелер жүрсүн деп. Ошондо 42% биздин кирешебиз көбөйгөн да. Анан биз жана интенсивный терапия деп коебуз, эми антибиотик берип атабыз. Ошо антибиотик катары акчанын көлөмү да кескин түрдө көбөйсүн деп атабыз. Азыр 600 миллиард сом биздин экономикабыз болсо, акчанын көлөмү 123 миллиард сом эле жүрүп атат. Ушуну 2 эсе көбөйтүшүбүз керек деген милдеттенмелерди да коюп, ушундай антикризистик программаларды азыр кабыл алып койбосок, мына Каныбек Апашев эң туура айтты, биздин жаныбыздагы Кытайдагы, Япондагы ушул кризис деген эмне? Бирөөнүн бүткөнү, бирөөнүн жаңы башталышы деп атат да. Жаңылануунун үстүндө туруп атабыз. Биз экономикабыздын структурасын өзгөртүшүбүз керек. Бирок эми сиздердики мына Каныбек Апашев булардын баардыгы баягы салыктардан жеңилдетүү, ишкерлерге кеңири мүмкүнчүлүктөрдү берүү сыяктуу сунуштар болуп атпайбы? Мамлекеттин өзүндө колунда ошондой ашыкча акча каражат болбосо, ошол жеңилдетүүлөргө эмнени эсебинен барат деп ойлоп атасыздар? Азыр мына Чыныбай Кунучтагы парламенттик клубуда сунуштады, бир мыйзамды коргоду дегендейчи, 3 салыктын ордуна бир эле салык кылайлы дейт. Биздин жалпы көз карашыбыздын баары бир эле болуп атат. Бир ишкерге бир учет, бир салык, бир контролдоочу органды азыр мына киргизели деп атабыз да. Жылдын аягына чейин таптакыр текшербейли.
Анан жана регулирование деп коебуз, ушу текшерүүлөрдү ошондо контроль кылгандын баарын өкмөт өзүнүн функцияларын саморегулируемый организацияларга берип, аларга текшербей, аларга шарт берип, астына чогуу бул бутубузга туруп кетейин деп атабыз. Бирок эми жаңы системаны ушундай оор шартта эмес, мындай жай учурда анан кийин ошону бир сыноодон өткөрүш керек да, ошол эле мыйзамдардын баардыгын. Анан кийин азыр мисалы ан сайын экономика оор учурда булардын киргизүүгө өкмөт макул болушу ыктымалбы? Салык саясатынын формуласы ушундай: салыкты канча азайтсаң, ошончо көп чыгат. 3 мисал. Акылбек Семебич вице-премьер кезинде 2009 жылы салыкты 20%дан 12-ге чүргөн. Биздин жалпы салык чогултуу базабыз 42%-ке көбөйгөн. Бул биринчи мисал. Экинчи, грузин туугандарыбыз баягы Бендикузе реформа башталганда салыкты эң төмөнкү деңгээлге чүргөн, менимче 12%га чүргөндө 6 эсе өскөн. 6 эсе. Үчүнчү, Бангладеш, мына дүйнөдөгү эң артта калган өлкө, азыр дүйнөдөгү өнүгүп аткан 20 өлкөнүн катарына кирди. Былтыркы өсүү 17% түстү. Алар текстилге салыкты 36%дан 12%га түшүнгөндө, булар дүйнөдөгү азыр текстил өндүрүшү боюнча 3-чү өлкөгө келди да. Бу жерде таптакыр салыкты жоюп сала деген жок. Салыкты жөнөкөйлөштүрүү. Мисалы үчүн НДС, кирешеден түшкөн салык, сатыктан түшкөн салыктын ордуна бир эле салык болот. Быйыл кайсы киреше болушу мүмкүн? Быйыл киреше деген унуш керек. Экинчи, социалдык салык. Бизде ал 26%, биз аны 10-дан 2 эле. Жумуш берген киши 10 төлөйт, жумуш алган киши 10% төлөйт. Үчүнчүсү, эмени көрдүңүздөр, жана биздин инвесторлорду кууп чыгып атканда, стратегиялык инвестор өкмөт унчукпай туруп алды да. Анда өкмөт эч убакта ишенимге татыбайт. Инвестор ишеним үчүн келет биякта. Ишеним бар өлкөгө келет. Ошон үчүн стратегиялык инвестор деген түшүнүк киргизип атабыз. Ошо менен өкмөт ал стратегиялык инвестордун укугун кадимки Кыргызстандын ишкерлеринин укугун коргондой коргош керек. Болбосо, жана сырттан акча келбейт деп атпайсызбы? Инвестиция аркылуу гана келиши мүмкүн. Эми өкмөт өзүнүн жанагы биринчиден өзүнүн программасы менен келет, башында эле экономикалык программасы менен. Анан кийин ар бир жанагындай экономикалык мыйзам алып келгенде мен байкагандан ар бир министрликтен макулдуктан өтүп, алардын анализинен өтүп, анан кийин баардык өкмөт мүчөлөрү колдоп анан алып келишет да. Айрыкча мындай маанилүү экономикалык. Мыйзамдын баары иштебейт. Эгер мына сиздер сунуштап аткан ошол жаңы экономикалык модель азыр ишке кирбей калса, ушул колдоого ээ болбосо, мурдагы эле система менен кете берсек, анда Кыргызстандын экономикалык келечеги кандай болот? Азыркы абалы кандай? Өтө кейиштүү болот. Мына быйыл коронавирус деп президент кайрылып, өкмөт кайрылып атып, $410 миллион алдык. $450 миллион чейин макулдук бар. Бул быйылкы түшпөй калган салыктын баарын жаба алат, жылдын аягына чейин. Бирок эмдиги жыл дагы бар да. Эмдиги жылы дагы пенсия пособиянын баарын багышыбыз керек да. Бир айлык эле социалдык төлөмдөр биздик 12 миллиардка чыгарып алдык да. Бул пенсия, пособия, заработная плата дегендердин баарында. 12 миллиард сомго. 3 айдын ичинде 36 миллиард болсо, мына $450 миллион. Бизди дүйнө жүзү бакпайт. Мына азыр кыйынчылык болгондо берди, а эртең бербейт да мунун баары. Бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Бул социалдык чоң козголоңдорго алып келиши мүмкүн, саясат менен аралашып кетиши мүмкүн, 2005-2010 болгон саясий чоң төңкөрүштөргө алып келиши мүмкүн. Бирок ошондой күнү болгон күнү дагы эртеси күнү кайра эле тамак ашты жегин келет да. Күн сайын жеш керек да, күн сайын салык төлөнүш керек. Мына ошондуктан бул экономикалык модельдерди, биз сунуштап аткан антибиотиктерди убагында экономикага бербесек, акчаны бербесек, анда бул оору мындан ары да күчөп кете берет да. Бул элге кыйын болуп калат да. Сиз жана айтпаңыз, өкмөт эксперттердин гана пикири деп. Ушул мыйзам боюнча биз азыркы вице-премьер Асырандиев менен 4 жолу сүйлөштүк. Мен кечээ эле сүйлөштүм. Ал бүт министрликтерге тез арада чукул корутунду берүүгө тапшырма берди. Мен өзүм 2 министр менен түздөн-түз сүйлөштүм. Экономика министрлиги жанагы инвестицияны коргоо, жана электрондук коммерцияга өтүү, жана салыкты электрондук төлөө боюнча алар даяр. Эртең бир күнү бергенге корутундусуну. Саламаттык сактоо министрлигинин өзү менен сүйлөштүм. Телемедицина боюнча мыйзамга корутунду берүүгө даяр. Бүгүн эртең келишти. Башкача айтканда 5 мыйзам, муну бүгүн эртең кабыл алсак болот. Ага бизге өкмөттүн жанагы айырбысы же атайын бир өзгөчө корутуунун кереги жок. Бул бюджетке, мамлекетке, экономикага жакшы маанай алып келе турган, ишкерлерге ишеним алып келе турган, жана өлкөгө позитив алып келе турган мыйзамдарда биз аны кечиктирбешибиз керек.
Дагы бир таң калыштуу бир нерсе болду ушул мыйзамды талкуулап атканда. Мына абдан көп сандагы депутаттар тартылды. Экономикалык билими бар, билими жоктор да бар арасында. Анан кийин бул ошол 40тан ашуун депутат чоң 14 экономикалык мыйзамдын артында турат, ошолорго лобби болуп атат, колдоп атат, анан кийин ошолорду коргоп атышат да. Бул эмнени билдирет? Бул саясий жагынан кандай? Бул бир жогорку кеңеште ошол экономикалык жаңы модельди, жаңы өкмөттүн түзүлүшүн же болбосо ошондой бир жаңы кадамдарды колдогон бир саясий күч пайда болдубу? Мунун бир 3 жакшы жагдайы бар. Биринчиден, биз сунуш кылган депутаттардын бирөө да каршы болгон жок, баары макул болушту. Демек, реформага эме бар да, сураныш бар да. Экинчиден, ошол учурда биздин депутат Алтынбек Сомаевдин демилгеси менен Грузияда кандай реформа жасалган жөнүндө китеп чыгыптыр. Ошол китепти кризис учурунда, пандемия учурунда мен ойлойм 20-30 депутат окуп чыкты, бири-бирине берип, эксперттер окуп чыкты. Баарыбыз аңдадык, түшүндүк. Кыргызстанда биз акыркы 30 жылда 8 жолу конституциясы өзгөрттүк, экономика өзгөргөн жок. 2 жолу президент өзгөрттүк, төңкөрүш жасап. Экономика өзгөргөн жок. Экономика өзгөрүш үчүн экономикалык аң сезимди өзгөрүш керек да. Ошол мен ойлойм жакшы көрүнүш деп. Ушул мыйзам жөнүндөгү интернеттеги баяндамаларды окусаңыз, баары ишенич менен, позитив менен карап атат. Башкача айтканда, бул 14 мыйзам экономикалык либералдуу реформага укуктук негиз түзүп берип атат. Эми буга ишке ашыруу үчүн эки нерсе керек. Саясий эрк, ошону ишке ашыра турган реформаторлук команда. Мүмкүн күздө биздин мөөнөтүбүз бүтүп баратат. Эл кайсы гана күчкө добуш бербесин, мен бир нерсени суранар элем. Ар бир келе турган партиянын ичинде жок дегенде реформа жасай ала турган 4-5 мыкты жигиттер болсо, кайсы гана партия келбесин, бизде реформаторлук коалиция пайда болуп калды. Могу 40 депутат 6 фракциядан. Мен ойлойм, алардын да 20-30 арегет болуш керек, бөлөк-бөлөк фракциядан. Бирок келери менен баары реформа пикирлеш кылып койду. Баарыбыз бир ордодобуз, кайсы фракциядан келмейин. Мурун андай эмес болчу. Ошол пандемия кризиси Кыргызстанда реформа жүргүзүү тарыхый муктаждыгын күн тартибине койду да. Укуктук база даяр. Күздө келгенде биз ошол реформаторлорду тандай алабызбы? Экинчи, ошолордун саясий эрки жетеби? Бөлөк өсүп өнүгүүнүн жолу жок. Кайра эле төңкөрүш кылабыз, кайра эле конституция алмаштырабыз деген бул популизм өтпөйт. Биз мыйзам менен жашап, ар бир шайланган президент, парламент мыйзамдын мөөнөтүнө чейин иштеп, конституцияны дагы бир саясий топтун популизмине аралаштырбаш керек. Бирок эми мынча көп мыйзамды азыр мына 1-2 айдын ичинде, 3-4 аптанын ичинде баары бир кабыл алып жетишпесеңиздер керек. Тарыхый зарылчылык болсо кечирип коесуз. Парламент мүмкүн ушул мыйзам үчүн мен парламенттин ишин да бир 2 жума созгонго даяр элем. Себеби биз 4 жума эс алып калдык да, ошонун эсебинен. Себеби бул парламентке эмес, Кыргызстанга керек. Ушул мыйзамдар декабрда кабыл алгандан көрө, июлда кабыл алсак, биздин элдин жашоо шартын жок дегенде 6 ай эртерээк алып келет жакшы турмушту. Мен ошого ишенем. Ошон үчүн ошого ишенип жаздык. Анан биз мактасак эле Грузияны мактайбыз го. Кыргызстанда да Грузиянын деңгээлинде экономиканы түшүнүп, ошондой либералдык, прогрессивдүү мыйзам жазган эксперттер да, депутаттар бар экенин мен көрдүм, ишендим. Алар эртең эгерде элдин ишенимин татып келе алса кайра парламентке, реформаторлор бар. Сырттан иштеп кереги жок, алар бар. Аларга укуктук база да бар. Бирок эми сырттан карап тургандар сиздерге ошо жана башында мен берген суроону эле берип атат да. 5 жыл эмне кылып жүрдүңүздөр, анан кийин эмнеге 2 аптага дагы парламенттин ишин узартасыңар деген суроолор. 5 жыл мурун кризис болгон эмес да. Анан кийин бул жерде мен бир нерсени түшүнүп атам да, мына 1-2 ай мурда сиз чыктыңыз өзүңүздүн жана экономикалык долбоорлоруңуз менен, мына премьер-министр болсо мен бир аз эле бир нече айдын ичинде эле экономиканы көтөрүп коем деген амбиция менен өзүңүздүн пикириңизди билдирдиңиз, экономикалык мурдагы вице-премьер-министр катары. Сиздер болсо мына жаңы экономикалык модель үчүн бир 40 депутаттын башын кошуп коалиция түзүп атыпсыздар. Бул чын эле мындай бир экономикалык кадамбы же болбосо саясий кадамбы? Экономика өзү саясий кадамды.
экономикада туура чечим кабыл албаса, бул оору мындан ары дагы кетип кала турганына көзүбүз жетти. Аны журналисттер, сиздин коллегаларыңыз айтып чыгышты, сиз премьер-министр болсоңуз эмне кылат элеңиз деп. Мен болом деп өзүм чыккан эмесмин. Бирок мен боломбу, азыркы иштеп аткан премьерби, азыр хирургиялык ушурекиндей кадамдарга барбаса, экономикабыз өтө чатакка айланып, бул оору дагы эле хроникалык болуп, созулуп кете турганына көзүбүз жетти да. Муну жеке эле биз эмес, элдин да көзү жетип атат. Жана сиз айттыңыз, эмне эле баары парламенттик угууда мактап атат деп. Ошо экономикалык жаатында позиция жок. НПО дегендер жок. Баарыбыз бириктик. Баарыбыз эле өкмөттөн суранып атабыз, туура кадамдарга баргыла. Биз ошого чыдайбыз, биз аракетти кылабыз, ишке ашырабыз деп. Эми сиздер парламентке өтпөй калсаңыздар эмне болот? Бул демилгелер каякта калат? Жаңы келгендер аткарат. Мыйзамды ал сөз чыгыл Акылбек Сөмбешев менен Иманалиев аткарсын деп жазылбайт да. Мыйзамды келген өкмөт сөз чыгып аткарат да. Мындан да жакшы ойлор бар эле. Ошол Грузиядагы эбегейсиз реформаны кылган Глауре Кыргызстанга келип, биз менен жолугам деген макулдашуулар бар эле да. Азырда келем деп. Максаттар мындан да бийигирээк эле. Бул мыйзамдардын кабыл алынышы, аткарылышы бул 40 депутат гана байланыштуу эмес. Биздин өкмөт ошону аткарганга даярбы? Эртең алар тиги өкмөттүн позициясын билгискенде ушул мыйзамдарды колдоп береби? Бирок биз жолуккан ишкерлер, биздин чакан жана орто бизнес өскөрлөрү муну биздин экономикадагы бир жакшы жаңылык, жакшы саамалык катары кабыл алып атышат. Дагы алар айтып атышат, мындан бөлөк дагы 4-5 мыйзамдын биз тизмесин тизип койдук. Азыр жетишпесек, мүмкүн даярдап берип кетебиз. Мүмкүн кайра келип, бул биринчи муундагы мыйзамдар. Экинчи муундагы мыйзамдар бизге сентябрда даяр болот. Анда иштеп жетишип калсак, дагы 4 мыйзам. Анда жанагы мамлекеттик жеке менчик шериктештик боюнча мыйзамдар бар. Айыл жериндеги бизнести жандандыруу боюнча мыйзамдар бар. Бул мыйзамдын элге зыяны тийбейт. Бул мыйзамдын пайдасы гана тиет. Канчалык эртерээк кабыл алсак, экономика, ишкерликке ошончолук тез пайдасы тиет да. Бул ошол кризистен жаралган мыйзамдар. Акыркы суроом, ошол мыйзамдарды, мыйзам жазуу оңой эмес да. Бир мыйзамды бир депутат көп, бир нече жылдап иштейт. Анан кийин бул мыйзамдар ошол Грузиядан көчүрүп алган мыйзамдарбы? Кыргызстанга адаптацияланып, же болбосо Кыргызстандын баягы муктаждыктарына, маселелерине байланыштуу чыктыбы? Грузия бизден реформадан такыр артта калып, алар реформаны 2003 жылы приватизациядан баштаган. Бизде мында приватизация мыйзам жок. Экинчи, алар айыл чарбасынан артта калып 10 жыл айыл чарбасынан баштаган. Үчүнчү, салыктан баштаган. Салыкта бул бизде 3-чү муундагы мыйзамдар. Биринчи муундагы мыйзамдар 96-98 кабыл алынган. Экинчи муундагы мыйзамдар Акылбек Сөмбешев вице-премьер болуп турганда башталган. Бул 3-чү муундагы мыйзамдар. Бул Грузияныкындай бир духу окшош, анда реформа багытталган да. Тексти таптакыр. Себеби биздин экономиканын өзгөчөлүгү бөлөгүрөөк. Бирок результаты эгерде иштеп баштасак, ишке ашырсак, Грузиядагыдай болот. Грузиядан көчүрүп алды деп эртең эч ким айтпайт. Жок, эми бул экономикада деле азыр эми пандемия жөнүндө сүйлөшүп атканда оорулуу адамга үмүт жаратсаң, ошо айыгып кеткендин 50% да. Мына борик 14 мыйзам ошондо үмүт жаратып атат экономикада, бизнесте да. Анан эми ошонун дарысын убагында берип, анан дарыгерге жараша болот да. Бул дарыгер дегенибиз азыркы өкмөт болуп атат. Дарысы көрүп эле турабыз, эмнелер керек экен. Айтор бул ушуну парламент колдоп, өкмөт колдоп бере турган болсо, биздин бизнес чөйрөсүндө, экономикада ошондой жакшынакай үмүт жаралып, астыга умтулуу пайда болот да. Мен буга терең ишенем. Бир эле нерсе да, жана Грузия менен Грузияныкын либертанисттик деп атап атышат. Либертанисттик бул таптакыр мамлекет экономикадан кетип, эбегейсиз эркиндик берүү. Биздики андай эмес. Биздики социалдык либерализм. Мамлекеттин социалдык өзгөчөлүгүн эске алуу менен, социалдык камсыздоо, социалдык чөйрөгө өзгөчө бюджеттин камкордугун сактоо менен экономикага көбүрөөк эркиндик берүү. Экөөнүн мүнөзү эки бөлөк. Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубуз ушуну менен соңуна чыкты. Биз менен бүгүн студиябыздын коноктору депутаттар Акылбек Жапаров жана Каныбек Иманалиев болду. Саламатта калыңыздар. To whom to what and who are people. Талабы кандай болот экен? Чындыгында депутаттар иш кылып атат экен. Элибизди туура тарбиялайлык.